Ассаламу алейкум, урматтуу Ниязалы Кочкорбаев YouTube каналынын катталуучулары. Урматтуу достор, сиздер аябай сонун жаңылык. Бейиш эненин таманын астында деген кино тартылган жер, бул жерди билесиздер, Базар Коргон районунда жаңы катарда бул жерде Ихсан деген өзгөчө элге кызмат кылган сонун кафе бар болчу да. Ушул кафе сноско жетип турганда караңыздарчы. Эми сиздер менен чогуу көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Бул Ихсан кафесинин учурдагы территориясы болчу, бирактар бул снос боло элек. Неге мыйзамга башыбы бул боюнча биз толук маалымат бере албайбыз. Ал эми бул жака кирели. Мына эмесе туугандар, учурунда Базар Коргон району боюнча эң чоң масштабдуу мааракелерди, бекер мороженое, бекер тамактарды, бекер чоң болгон торторду тараткан Ихсан кафеси сноско кабылды. Эмне себептен? Потому что бул учурга чейин мурунку илгерки бийликтерде ушул жерге үй салса болот деген уруксат кагаздарды жазып беришкен. Ал эми жаңы бийлик келип, жолдорду кеңейтүү боюнча ошол кафелер, даже үйлөрдүн баардыгын снос кылышты. Ал эми бул снос, бул Ихсан кафебизге жөн гана себепкер болгон болсо, жакынкы аралыктарда өзгөчө сонун ачылыштар менен, сонун жаңылыктар менен, сонун оформление, даамдуу тамактар менен сиздер менен бөлүшөт туугандар. Бул снос жөн гана причина боло турган болсо, жакынкы аралыктарда өзгөчө сонун стилде, сонун тамактар менен сиздер менен бөлүшөт. Бул учурга чейинки алдыма бул жакты карасаңыздар болот. Бул кадрда биякты көрсөтөңүз. Мени көрсөтүңүз. Муну кадрда сиздер бул учурга чейин кандай гана сонун даражада болгонун көрүп турасыздар. Мунун сонун болуп ачылыштары, кылган иш-чаралары өтө сонун болгон туугандар. Ал эми азыр сноста турат. Бирок жакынкы аралыктарда меймандар, урматтуу кардарлары, коноктору Ихсан кафесинин сиздер үчүн сонун жаңылык болот. Бул жакта уже бардыгын бузуу иштери жүргүзүлдү. Бузуп кафени жылдырган, нар жагына кеңейтип, жана ошондой эле өзгөчө сонун тамактар, өзгөчө сонун оформление менен даяр болот. Жүрүңүзчү. Уже курулуш иштери уже эле башталды, процесстерди. Мына 1-2-3 күн болду. Караңыздар. Мурун чындыгында мен өзүм да келчүмүн, ушул жерлерге келип, салкын мындай суулар агып турчу да, сонун болуп эс алып кетчүбүз. Могул жерде бекер тамактары таратылчу. Азыр бардыгы тең снос ордунан жылдырылып атат. Караңыздар. Ичи кандай гана сонун эле. Кандай гана сонун. Бирок аз да болсо жакын аралыктарда бул жерге атайын автоунаа коюучу парковкасы менен өтө кенен кылып ички жасалгалары дагы сонун болуп сиздер менен бөлүшөбүз туугандар. Андыктан Ихсан кафесинин жакын аралыктарда жаңылануу менен күтөм деген меймандар сөз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар. Өзгөчө жаңылык болот Базар Коргон районунда.